Қытай кереметінің сыры. Авторы Алым Тоқтомушев. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Адилет Чубаков. Қытай қылым қалық дейді қырғыз. Эмнеликтен тура халқының қалыңдығынан, көптігінен. Манаста Қытай қырса түгөнгү стелет эмес пе? Дүйнөдөгү бүт халыктын 5тен 1 түссө кантип түгөнөт? Бул деген жер жүзүндө буту менен турган, мурду менен тынган адам аттуунун 5-өсүнүн бирөө Кытай деген сөз. Кытайлардын ментип кылкылдап жаралышы байыркынын жомогунда мындай баяндалат. Илгери бу жарыкта адам аттуунун жыты жок кезде кудайлар эмнени эрмек кылаарын билбей, эбегейсиз эригет, зеригет. Алардын арасында эригип зериккен аял кудай Ньюва сары дайранын жээгинде отуруп, саргайган ылайдан киши жасап ойной баштайт. Бир киши жасап алаканына салса, анысына ошол замат жан кирип, алакандан секире качат. Дагы бирди жасаса, анысы да ошентет. Дагы бирди жасайт, анысы да. Ошентип дагы бирди деп олтуруп, сары дайра жээген кишилерге толтуруп жиберет. Ошол топурактан жасалган кишилер Кытайлардын ата жотосу эмеш. Биздин арбагы бийик аталарыбыз топурактан жаралганбыз, акыры топуракка айланабыз деп төгүн жеринен айтпаса керек. Топурактан жаралган Кытайлар түндүгүнөн сары дайрага батпай, түштүктөгү көк дайрага жетет. Батышынан Борбор Азиянын учу кыйыры жок кылкылдаган талааларына кетет. Түштүгүнөн асман тиреген чытырмандуу тоолорго таянат. Өздөрүн асман алдындагы империя деп ардактаган Кытай мамлекети ошентип пайда болуптур. Сары дайра тарых ташына Хуанхэ, көк дайра Янцы деген ат менен жазылып калыптыр. Кытайдын кылым калк болмогу алар башкалардан кылым мурда ойлонуп, толгонуп, коргонуп жашагандыгында дешет. Ички тышкы сырын өз мамлекетинин денесине кыттай куюп, өтө жашыруун сактайт экен, сыртка чыгарбайт экен. Чыкса да кылымдардын бир кылымында чыгат дейт. Андыктан адамзаттын көбү, айрыкча Европа Кытай табышмактарынын жандырмагын таппай, Кытайды өңдөгө эмес, түштөгө, жомоктогу өлкө катары жоруптап келиптир. Канча кылым, канча жыл. Эсеби маселен жибек кайдан чыккан? Туура айтасыңар, Кытайдан. Бирок илим билим парасаты ашып ташыган адамдар да Рим империясы сыяктуу мезгилинде күчкө толуп, гүр болуп турган мамлекеттер да жибек кантип жасаларына кылымдар бою акылы жетпей, айраң болуптур. Башы жетпей, маң болуптур. Мына ошол кездеги илим билимдүү адам делген римдик акын Публий Вергилий Кытайда жибек тарактын башында өсөт. Кытайлыктар аны тарак менен тарап алат маанисинде жазып атыр. Аны даңктап, ыргак кошуп атыр. Ошентип, Кытай канча бир кылым жибекке жалгыз кожо, азыркы тил менен айтканда монополист болуп келиптир. Андыктан жибектин ар бир чарчысы алтын менен багланчу экен. Жибек Кытай казынасын кызылдай алтынга толтуруп туруптур. Байкадыңарбы? Чыгыш менен батышты байланыштырган соода жолу бекеринен улуу жибек жолу деп тарыхка ташка тамга баскандай жазылып калбаган. Ал жол бизден да өткөн. Ушул тапта аны тирилтебиз деп жатабыз. Замандын жаңы жетишкендиктери, жаңы технологиялары менен. Ошентип тропикалык жалбырактарды жеп үйрөтүлгөн бакма курттар бөлүп чыгарган табигый була жибек өндүрүшү адамзат акылына окумуштуулардын эсебинде Кытайлардан 5000 жыл кийин жетиптир. Жибек өндүрүүнүн сырын Кытайлар ушунча жыл, ошончо кылым жел чыгарбай сактаптыр. Ал сырды ачууга батынган башка өлкөлөрдүн ышмыяндары аны сатып алтынга туйтунгусу келген өз өлкөсүнүн шылуун шумдарынын башы шарак алынып, шалгамдай эле жулунуп турчу экен. Ал мезгилде соодагерлер же соодагер терисин жамангандар ышмыяндык милдетти аткарчу. Андагы Кытай чек арасынын азыркыча айтканда бажы кызматынын кыраакылыгын ушундан бил. Бир рет жибек өндүрүү өнөктүгүн баштан аяк кагазга түшүрүп, аны ичи оюлган бамбук таягына салып, Сычуан аймагынан алып өтүүгө аракет жасашат. Бирок аларды Кытай бажычылары кармап алып, баштары алынат. Жибек өндүрүшүнүн чоо жайы эч качан ачылбас сыр сандыкка салынат. Кытайды анан кантип кылым калк дебейт. Өзүңөр билесиңерби? Компасты да Кытайлар ойлоп чыгарган. Ал алгач үстүнө бекитилген магниттүү кашык кылт эткен кыймылга айланып турган 4 чарчык калай пластина экен. Кашыктын сабы ар дайым түштүктү көрсөтүүгө багытталыптыр. Айтор, жер титирөөнү өзү жазып алуучу аспап
Сейсмографта эң биринчи эзелки Кытайда жасалган. Асман глобусын Кытайлар түзүп, Галлея кометасын биринчи Кытайлар каттап, күн бетинде так бардыгын ошолор аныктагандан баштап, темир күрөктү, азыр ансыз күнүбүз өтпөй калган кагазды, кагаз акчаны, фарфорду, октарыны Кытайлар ойлоп чыгарган деп санап олтурсак, ого эле көп сөз. Чындыгында эле адамзат тарыхындагы көп ачылыштардын акыл ээси, чабыт баштоочусу кыялга чукул, ишке ыкчам Кытайлар экендигин эч ким танбайт. Ошон үчүн кылым калк деп кыргыздын оозунан чыгып атыр да. Чындыгында эле алардын ар бир ачылышы адамзат тарыхында керемет дээрлик. Арийне дүйнө негедир анын бирин да керемет дебейт. Керемет деп санап, эсептеп, тактап, дүйнөнүн 8-чи керемети деп улуу Кытай дубалын атайт. Канчадыр, канча замандан бери. Аны билесиңер. Керемет деп ой бойлобоз, акыл чендебез, көргөн көз тойбоз, уккан кулак канбас көрүнүштөрдү айтса керек. Улуу Кытай дубалы ошондойлордун катарында. Эзелтен ошондой болчу, эми да ошондой. Кыязы кийин да ошо ойдон калат. Анын энин так билген киши жок. Узундугу да уламыш деңгээлинде. Бирөөлөрдүн эсебинде 3000 километрден ашуун, бирөөлөрдүкүндө 5000 километрге жакын. Ал эми илимге такыба берилип, карта чийи менен тапчылбаган окумуштуулар анысы да мунусу да натура. Анын узундугу бар болгону 2700 километрге жакын дейт. Аны буйтактаткан Кытайлардын өзү. Кытай тарыхчыларынын көкүрөк кактысы өз өлкөсүнүн аябатын көтөрө чалуу аракети дейт. Айтору адамзаттын ар бир улуу табылгаларында эле акыйкатынан айыңы, айыңынан акыйкаты көп. Мен окуп, угуп билгендин бири мындай. Илгери биздин заманга чейинки 3-чү кылымдын башында Цин дөөлөтүнүн башчысы Кытайдын калган дөөлөттөрүн басып, багындырып, өзүн Хуан деп, башкача айтканда император деп жарыялайт. Жана Цин Шихуан деп аталып калат. Бул кыязы Цин императору Ши деп чечмеленсе керек. Ал башкарган мезгилде мамлекеттер бир топ чыңалат, чыйралат. Күндөрдүн бир күнүндө ордо дөргөйлөрүнүн бири жылдыз эсептей келип, биздин дөөлөттү түндүктөн түшөр жоо басышы ыктымал сыягында жоромол айтат. Түндүктөн түшөр жоо болжолу азыркы биз жашаган аймактагы көп улуттуу көчмөндөр эле. Анын ичинде биз кыргыздар да болушубуз мүмкүн. Көчмөндөрдүн көңүлү 3 көчкөн журттай калган император Ши Сары деңизден баштап Гобинин сары кумдуу ээн тала, Эрме чөлүнө чейин бир да черүү өтө албас чеп, душман жолу жете албас коргон курууну чечет. Улуу Кытай дубалы ушул максатта башталат. Баш аягына баам жетпеген ал дубал Кытайдын ээн тамгасы, аждардын элесин берип, Кытай жергесине ийри буйру кыналып жатууга тийиш эле. Кытайлар өздөрү да аны аргандай аңыз кылат. Бири дубал чабылып чачылган Кытай урууларын бириктирип, алдуу күчтүү мамлекетке айланган мезгилде курулганына байланыштуу курактарды туташтырган Кудайдын касиеттүү жиби десе, кээ бири азап менен көз жаштын дубалы. Атургай дүйнөдөгү эң узун көрүстөн катары карайт. Канткени менен дубалды кадеми каткан түрмөчүлөр менен кул кутандардын, аргасы жок дыйкандар менен аскерлердин армиясы тургузган. Аранына акыл жетпес бул курулушка карапайым калктын канчасынын каны төгүлүп, канчасынын өмүрү сайылганы белгисиз. Дубалдын өзүнө миллиондон ашуун адамдын сөгүп коюлган деген божомол бар. Антпегенде кантмек. Дубалды куруу иши 1,5 миң жылга жакын созулса, ага бир эмес ондогон муундун өкүлдөрү өмүрүн сайды да. Дубал бирде өрдөн өр таянып тоого чыгып, бирде кыядан кыяга кыялап жерге түшүп, батыштан чыгышка созулуп жатыр. Айрым жерлерде анын бийиктиги 10 метрге жетип, туурасы араба айдап өтсө болчудай дешет. Дубалдын көп жерине душман көрүнсө, от чагып кабар берүүчү атайын каруул дөбө курулуптур. Кытайлар кыязы ат жаан жөө дубалдан ашып өтө албайт. Өтсө да алар келгиче биз алы күчүбүздү жыйнап, сол тосок курабыз сыяктуу жөнөкөй эсепке жетеленсе керек. Тарых тактады. Дубал ал үмүттү ар дайым эле актай бербеди. Биздин замандын 7-чи кылымында Алтай түрктөрү Кытай аймагына түп-түз эле атчан кирип келди. 13-чү кылымда Чыңгызхандын атчан жоокерлери Пекиндин босогосу тургай төрүнө өтө качты. Кытай тарыхчыларынын айтымында ал мезгилде дубал курулушу 5000 километрге жетиптир. Анын үстүнө дубалды бойлой 3 катар коргон курулган имиш. Андай болсо, 1000 сандаган монгол татар жоокерлери алардан кантип өттү. Пекиндин так төрүнө кантип жетти. Аттарынын капталына канат бүтүп,
учуп өттү дегенге албетте эч кимдин оозу барбайт. Андай учур жомокто гана болот. Акыл айланта киргенде Чыңгызхан ар кандай айла амал менен дуалдын капкаларынын биринин ачкычын күн мурунтан алдырып алышы мүмкүн. Же дуалдын өзүн жарып өтүп, же дуал курулушу үзүлгөн жерди таап өтүшү ыктымал. Туурабы? Туура. Ушуга окшогон ор койгон жагдайлар европалык окумуштуу тарыхчыларды ойго салып, дүйнөнүн 8 кереметинен күмөн күдүк туудуруп келет. Дуалдын таржымалы Кытай тарыхчыларынын жөн эле көкүрөк кактысы деген пикир ошондой жагдайлардан улам жаралып атыр. Ага айрым орус окумуштуулары айталы. Кытай изилдөөсүнө чоң салым кошкон Морозов, Лев Гумилев да макул. Эсеби маселен окумуштуу энциклопедист Морозов 2000 жылда бүтө турган, ага чейин караламан калктын канын кактабай соргон мындай зор курулушту куруу акылы ордунда адамдын оюна келиши да мүмкүн эмес деп жазат. Лев Гумилев ага кошулуу менен андай баш аягы көрүнбөгөн дуалды коргоого Кытай аскерлеринин саны да күчү да жетмек эмес. Ал эми коргоосуз чеп деп эсептелбейт деген ойдо. Аларда акыйкат үлүшү арбындыгына албетте 19-кылымда Пекиндеги орус православ чиркөөсүнүн жетектеген архимандрит Кафаровдун жазып калтырганы айгак болот. Ал киши тарых жандуу адам экен. Улуу Кытай дуалын 10 уккандан бир көргөн деп узак сапарга чыгып, узак жол басыптыр. Уламадан улап, сурамадан сурап отуруп, Кытай дуалын таппадым. Кытайлар өздөрү да билбейт экен кайда курулганын дейт. Ырас, кээ бир чокулардын башынан байыркы кароол мунаралар көрүнөт. Аларды этектей салынган сокмо дуалдар турат. Бирок атагы таш жарган дуалды бир да жерден көргөнүм жок дейт. Албетте биз китептен окуп, кинодон, телевизордон көрүп, көздүн жоосун алган сүрөттөрүн чөнтөгүбүзгө салып жүргөн улуу Кытай дуалы канаке дей турган жөнүңөр бар. Мынаке деп атыр Европа окумуштуулары. Кытайдын борбору Пекинден алыс эмес аралыкта жайгашкан дуал же чеп. Ал силер окугандай же ойлогондой анчалык деле узун эмес. Анын үстүнө ал 200 000 же 300 000 жыл илгери эмес, кийинчерээк эле курулганы байкалыптыр. Качан экендиги тарыхчылар үчүн азырынча табышмак. Ошол эле учурда 20-кылымдын ортосунда Мао Цзедундун улуу дуалды курдурбаса да узарткан деген маалымат жашайт. Дегенгиси улуу дуал курулбаса да ойдон чыгарылууга тийиш эле. Кантке менен ал Кытай элинин даңазасы, мамлекет күч кубатынын эң тамгасы болуп калды.